алгачкы секундалар кетти. Нарматуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, ошентип эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубок үчүн болгон турнирдеги лиганын 3-чү орunu үчүн болгон беттеш башталды. Ак жолтой упайды ачып алганга эки команда албетте катуу кармашат азыр. Сары Өзөн жана Кара Бура командасы бири-бирине каршы келип отурат. Кечээ Сары Өзөн керемет оюнду сунуштаган, финалга тете оюн болду деп айтсак болот. Кечээ ынтымак менен Булиттен кийин жеңилген эле. Негизги убакыт 2-2 болуп, азыр болсо Аскат Аскаров тайгазанга бара жатат. Бирок азырынча аттын башын буруп кеткенге аргасы болду, жекеме-жеке орун алат. Ошентип Сары Өзөн финалга чыкпай калып, эми бүгүн көңүл жубатуучу 3-чү орун үчүн болгон беттешти өткөрүп атат. Ал эми Кара Бура достуктан ири эсепте утулду 1-11 менен. Андыктан бүгүн азыркы беттеште кетсе чоң ийгилик болот, утулуп калса кайгырбайт. Себеби албетте Сары Өзөн канчалык күчтүү экенин Кара Бура оюнчулары жакшы билет. Ток көк кийимчендер Кара Бура командасы, ал эми ач көк же болбосо түшүнүктүү болуш үчүн жашыл деп айтабызбы, мына ушул ач көк кийимчендер булар. Сары Өзөндөн баштайлы. Тыныч Алыбаев биринчи катар саны менен ал Карабайырды минип жүргөн Чавандес, экинчи номерде Кубаныч Султан уулу Краз менен, үчүнчү номерде Нурбек Юсупов, Жиган менен ал эми Акбар Иманбеков 4-чү номерде Сүлүк Кара, Фархат Бейшекеев 5-чи номерде Аракет, Аскат Аскаров 6-чы номерде Мингенаты Шахнур, ал эми Азат Бейшеналиев 7-чи катар санда Легенда менен, Улан Насакеев 8-чи номердеги оюнчу бул Мырза Торну минип жүрөт, Азат Насыпбеков Аврора менен 9-чу номерде, Таштемир Жекшенов Доул менен 10-чу, комбат минип жүргөн Рустам Тыналиев 11, Айбек Иманалиев болсо 12-чи катар санында, Мингенаты Нуркашка. Ал эми Кара Бура командасында Бактияр Жабагиев Хансоло менен 1-чи, Орозбек Бөдөшов 2-чи номер менен Гүлсары, Айбек Алимбек уулу 3-чү номерде Ягуар, Байконурду минип жүргөн Орозбек Эркинбеков 4-чү, Нурбек Нарбай уулу 5-чиде Минген аркмага чагылган, Дастан Баурбеков Миллион менен 6-чы номерде, Карпегешиев Ванда менен 7-чиде, Кубат Абдыбапов Күрөң атты минип жүрөт, ал 8-чи номерде, Данияр Искендеров болсо 9-чу катар санында Мингенаты Терминатор, ал эми Фаркат Супатаев 10-чу катар санында Тумар, Минген аркмагы Кубаныч Кеңешбеков 11-чи номерде Жүрөк, Кушчуа Илис уулу Хусейин Көк менен 12-чи номердеги мына ушул оюнчу. 34 килограмм дейт, элестет көрүңүздөр. Негизинен буга чейин 32-33 килограммдагылар менен ойноп аттылы, бул ирет 34 дейт. Негизинен эле 32ден оор, 35тен жеңил болушу керек, 35тен ашып кетпеши керек булак. Мына ушундай стандарт демек бул жакта киргизилген. Азырынча эсеп сандары ачылы элек. Кечээ өтө көп күч сарптап койду эле Сары Өзөн командасы. Бүгүн эми оюнун кандай өткөрөт болду экен? Ал эми Кара Бура кечээ Достукка каршы 40 секунда максималдуу өздөрүнүн күчүн пайдаланган жок. Себеби ансыз деле утуларын сезгенден кийин бүгүнкү оюнга көбүрөөк күчүн сактап калды. Иш жүзүндө ал өзүнүн таасирин береби, бербейби, ага сиздер менен чогуу мына НТ Спорт каналында көрө болобуз. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев болуп атам. Жекеме-жекеге мына Хусейин Көк чыкты, же болбосо экинчи аты Спартак. Мына ошол Спартак менен Кушчуа Илис уулу. Ал эми Сары Өзөндөн жекеме-жекенин мыкты оюнчусу Кубаныч Султан уулу. Кубаныч Султан уулу кечээ ынтымактын оюнчуларын, жекеме-жекедеги оюнчуларын өтө кыйнаган. Ошол эле Ахиллес, Геркулес минип чыкканына карабастан, Аудасбек менен Раушандан бир нече ирет булакты ал жакта эңип кетип атты эле. Азыр болсо Хусейин Көк ишенимдүү турат. Краз менен азыр Хусейин Көккө туруштук бере албай турган мезгили. Өтө кооз беттешти. Биринчи лиганын 3-чү орunu үчүн болгон таймашты көрдүк буга чейин. 1-4 менен Кара Бура утулуп атып, 5-4 менен жеңип кетти эле, катар менен 4 салымды ишке ашырып. Азыр болсо ошентип
Сары Өзен менен Кара Буура фаворит албетте Сары Өзен, бирок Кара Буура колдон келген мүмкүнчүлүгүн колдонот, ишке ашырат. Кече Достукка каршы деле биринчи оюнду биринчи таймда татыктуу эле ойногондой болуп аткан эле. Азыр Кубаныч Султан уулу улакты жерден эңип кетти. Жана Кубаныч болсо аттын башын бир сыйра буруп туруп, Краз менен сонун келе жатат. Карып Бегешиев анын жолунан тоскоолдук кылып чыгам деген. Азыр Кубаныч болсо Тайгазанга жетип барды. Тайгазанга жетип барды. Канчалык аракет кылбасын, Кара Бууранын оюнчулары бул жерде татыктуу каршылыкты көрсөтүп калган. Мына эми тоскоолдук кылган эч ким жок. Алгачкы салым Кубаныч Султан уулу. Кече бир ирет улак салган Кубаныч Султан, жок, кече уланаса эки улакты салган эле. Кубаныч Султан уулу ошентип бул беттештеги эсепти ачты. Эсеп саны 1-0. Алгачкы биринчи упайды кубантай. Фаворит команда Сары Өзен. Эгерде бүгүн Сары Өзен утулуп калса, аны көрөрмандар чындыгында түшүнбөйт болуш керек. Андыктан алар сөзсүз түрдө бул беттешти утушу керек. Айрыкча кечөөкү драмалуу беттештен кийин, эми көрөрмандар коло байгени талап кылат. Азыр болсо Орозбек Эркинбеков улакты салып кетти. Эсеп 1-1. Эркинбеков Орозбек Гүлсары менен. Караңыздарчы. Ошентип Сары Өзөндүн алгачкы салымына Кара Буура ошол замат жооп берди. Чапканаты Гүлсары менен ошол заматына жооп берди дагы. Кийин болсо баары кайрадан башталат. Алгачкы таймдын 7-минутасы артта калган экен. Фальстарт болуп калды. Башкы калыс Токторбек Ажыгуловдун демек уруксатсыз оюнчулар беттешке Жогорку лига оюнчулар улакты көздөй жөнөгөнгө мүмкүн эмес. Атанын мыкты уулдары жогорку лига деп Мына азыр уруксат берилди дагы. Жогорку лиганын оюндарын карасаңыздар, чабандестер өтө жеңил ойнойт. Баары жөнөкөйдөй көрүнөт алар ойногондо. Улак стартта 34 килограммдык улак, мындай караган учурда бир 5 килограммга жетпеген нерседей көрүнөт. Иш жүзүндө ушундай оор улакты булар 8-минута ошентип көтөрүп кетип, аларды Тайгазанга салуу менен аракет кылышууда. Орозбек Эркинбеков каршы чабуулдан ошондо ылдам позициялык эмес, ылдам чабуулдан ийгилик жаратып кеткен. Кубаныч Султан уулу позициялык чабуулда ийгилик жаратты эле. Бүгүнкү оюндар биринен ашып экинчиси кызыктуу болчу деп болуп атат. Анткени жаш күч менен ушул Алкан ата беттеши аягына чыккан учурда чындыгында көрдүңүздөр. Баягы ата-андашы Кинодогудай ал жерде эсептер катталды. Ошентип дээрлик утулду деген команда кайрадан абалды оңдоп кетти. Эми Алкан ата өзүнүн тажрыйбасына таянды. Буга чейинки 2 турнирде 1 алтын 1 колуна алган команда кандай абалда калбасын, абалды оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдеди. Азыр болсо кайрадан Спартак же болбосо Хусейн Кушчубай элеси уулу улакты бул ирет эңип кетти. Кубантайга бербей. Буга чейинкисинде Кубантай ийгилик жараткан эле. Кана Кара Буура ортодон чыга элек. Булар өткөн жылы эмес, 9-майда финалда ойногону үчүн бул ирет жогорку лигага жолдомо алган эле. Өз тайпасында экинчи орунда алып калды. Кече Достукка 1-11 менен утулуп калып. Ошондуктан бүгүн коло байге үчүн ат салышып атат. Сары Өзөн кече өтө көп күчүн коротуп алган экен. Ошондуктан азырынча оюнга минутаны чапчып калды убакыт. Жеңил аралаша албай жатат.
Аскат Аскаров алгачкы көзөмөмдө чабуулга чыгып, бирок аттын башын буруп кетти эле. Андан кийин Кубаныч Султан уулунда бир мүмкүнчүлүк болду, аны ишке ашырды. А башка мезгилде жада калса Сарыөзөн тараптан чабуу болду эле орун албай жатат. Улан Насакеев азырынча оюнга көп аралаша элек. Кечээ керемет оюнду жүргүзүп, бирок бул литте улакты сала албай калган Улан Насакеев ал тактикалык катачылык кетирди эле, ошондо өтө эрте аттын оозун тартып тайгазанга жакындаганга чейин эле ылдамдыкты жайлатып барды. Мына ошондуктан ал улакты салды негизинен, бирок улактын бир капталы бир аз чыгып калгандыктан ошентип эсепке кирбей алган. Азыр болсо мына Кушчубай Илисуулу бул ирет дагы улакты эңип алды. Ошол замат Карып Бегешевке өткөрүп берип атабы же бул Бактияр Жабагиев экен. Мына ага улакты өткөрүп берди эле. Ат үстүндө улак тартыш башталды. Бактияр Жабагиев менен Бактияр оң такымга басып алган экен. Кубаныч эмес экен бул. Ким алыстан ким байкалган жок. Бул жерде Таштемир Жекшенов болушу мүмкүн. Же болбосо Рустам Тыналиев менен Рустам Тыналиев менен Улан Насакеевди азыр алыстан чындыгында көп байкай албай атам. Биринчи таймда бир аз гана денесин жөйтүп, бир-эки эпизодко аралашпаса Улан Насакеев, менин оюмча ал экинчи таймда өзүнүн күчүн көрсөтүп баштайт го деп ойлоп турам. Кезектеги жекеме-жеке башталды. Кайрадан эле Спартак менен Ильяс Кушчубай Илисуулу жана Кубантай Краз менен, Краз жана Хусейин Көк Спартак кимиси азыр улакты эңип кетет болду экен. Буга чейинки 3 эпизоддун анда экөөсүндө Кушчубай Илисуулу эңип кетти, ал эми бирөөсүндө болсо Кубантай же болбосо Кубаныч Султан уулу ийгилик жараткан. Аттардын тиреши бул жерде байкалбай жатат. Кечээ Краз деле көп күч сарптап алган сыяктуу. Улакты жан гана жерден эңгенде Краз аны улактын бир капталын басып алды эле. Мына Кушчубайды карасаң, Кубантайды карасаңыздар, улакты силкип туруп, акыры мына экинчи колундагы тартып оңдоп туруп, андан кийин такымга басты. Жекеме-жекедеги эң чебер оюнчулардын бири Кубаныч Султан уулу. Бою 1.80, салмагы 82 килограмм. Өзү азыркы учурда мына 26 жашта, быйыл 27ге чыгат. Күчкө толуп турган убагы Кубаныч Султан уулу мына Краз менен азыр улакты өзүнө алды. Оң жактагы тайгазан бул Сарыөзөн чабуулга чыга турган тайгазан. Ошол жакка аттын башы бурулуп турат. Акырында айлампадан сыртка чыга баштады. Мына айлампадан чыкты. Эми сүрмө топ оюнга аралашса болот. Кубаныч бул жерде улакты берип коерунан шегим бар десек, жок андай эмес. Мына азыр болсо Аскат Аскаровпу ким бул? Өтө жакшы бара жатат. Улакты тайгазанга өтө так салып кетти. Фархат Бейшекеев. Же Аскат Аскаровпу? Же Фархат Бейшекеев, же Аскат Аскаров. Ошентип эсеп мына 2-1ге айланды. Өтө таза салым болду. Улак түз барып туруп, түз эле улак барып туруп, серпилип да кеткен жок. Ушунчалык сонун тайгазандын ичине түшүп кетти. Сарыөзөн мына бир салым айырмасы менен алдыга озуп чыкты. Улак тайгазандын кырында. Азыр мына ортолук бөлүккө ташталат. Эки командада тең 4төн оюнчу бул жерде турган учуру Коло Байгенин ошентип мына
азыр тагдыры чечилип атат. Бул эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогунда 3-чү ордун ээси 250 000 сомго ээ болот. Андыктан бул өтө маанилүү. 2-нчи орун 500 000 сом, ал эми 1-нчи орун 1 миллион сом. Аттын башын бурду, аут эмес. Улак аянтта калды. 3-чү салымды ошентип ишке ашыруу үчүн жөнөдү. Сары Өзөндөн бул Таштемир Жекшенов. 18 жаштагы Таштемир Жекшенов. Азыр болсо өнөктөшүн өткөрүп берген аткан. Жакшы эле, Сары Өзөн команданын оюнчусу өнөктөшүн өткөрүп берүүгө аракет. Азыр болсо Аскат Аскаровго өткөрөйүн деди. Аскат Аскаров кечээ көбүрөөк эс алган, андыктан бүгүн ал чечүүчү учурда ойношу керек. Улак. Дегичекте болбой эле. Ой, абайлагыла. Эмне болуп кетти? Улак Тайгазандын сыртында. Көрдүңүздөрбү азыр Сары Өзөндүн коргоочусу атаандашка ушунчалык чапкенедей жабышып, аягына чейин тирешип атып, улакты ошентип өздөрүнүн Тайгазанына салдырбай калган. Азыр болсо жогорку ылдамдык менен жебедей сызып бара жатат Таштемир Жекшенов, эгерде жаңылбасам. Кана жок, такымга басты. Анткени сезди атаандаш жетип келерин. Аскат Аскаров экен, же Фаркат Бешекеев 5 менен 6 алыстан көп айырмаланбай жатат. Мындан кийин алардын минген атына карап демек, ой, өтө катуу кагуу жеди. Бул эреже бузуу эмеспи? Башкы калысын чыккан жок демек, баары эрежени алкагында болгон экен. Сүрмө топ. Албетте ары бери сүрүлүп жүрөт, бирок улак жерде. Улактан биринчи чабандестер атаандаштардын жолун тосуп атат. Азыр болсо мына эч кандай маселесиз улакты кайрадан Аскат Аскаров эңип кетти. Аскат Аскаров эң мыкты эңүүчүлөрдүн бири. Дүйнөдөгү мыкты эңүүчүлөрдүн катарында десек болот. Ал тыйын эңип жүргөн чабандес Аскат Аскаров азыр болсо Улан Насакеевке өткөрүп берди. Улан Насакеев азыр Уландын салымын көрүп ырахат алса болот, эгерде ишке ашырса. Же Кара Буранын коргоочулары мыкты болот экен. Позициялык чабуулдун чыныгы чебери мына Улан Насакеев. Азыр атаандаш келген күндө деле каршылык көрсөтө албай калышы ыктымал. Мына шашпайт. Ушул өтө шашпаган оюнчу. Анткени күчүнө таянат, кароосуна таянат. Ошентип ал ылдамдык менен эмес, ушул өзүнүн карылуу күчүн пайдалануу менен ийгилик жаратып жүргөн оюнчулардын бири. Айрыкча кечээ ынтымакка каршы анын ийгилиги жараган, аракети ийгилик алып келген. Азыр болсо Улан Насакеев салбай калды. Таң калыштуу, жерге түшүп калган экен. Кайрадан эңип алды. Аттын башын бир сыйра бурду. Позициялык чабуу Улан өрөт. Улан Насакеев тажабайт, ал бир эмес бир нече ирет Тайгазанга кайра жакындап келгенден эч качан баш тарткан эмес. Мына улакты ошентип Улан Насакеев салып кетти. 3-чү улак бул. 3-чү улак. Улан Насакеев бул беттеште өзүнүн сөзүн айтты. Кечээ жана ага чейинки биринчи оюнда деле эң популярдуу жана мыкты оюнчулардын бири Рустам Тыналиев жакшы оюндарды көрсөтө алган жок. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ал азыр бир аз сыркоолоп жүргөн экен. Андыктан ал жакшы физикалык формасында эмес. Психологиялык жактан деле, эмоционалдык жактан деле толук калыбына келе албайт. Эгерде физикалык жактан жакшы болбосоң, кантип өзүңдө жакшы эмоционалдык жакшы абалда алып жүрөсүң. Ал жагы бар. Ошондуктан Рустамдын оюну, Рустам оюнга мындай чечүүчү учурларга көп аралашпай жатканына таң калуу кереги жок. Ошентсе дагы мына азыр Рустам Тыналиев аянтта, мына байкасаңыздар 11-чи номер менен жүрөт. Ал мезгилде улакты Таштемир Жекшенов эңип кетти. Жок, ал жерде Бактияр Жабагиевпи же Карипбек Эшиев. Экөө окшош баш кийим кийип жүрөт. Жакшы эле алууга аракеттенген, бирок ауытты көздөй. Азырынча бүгүнкү оюнда Таштемир Жекшенов менен мына ушул Рустам Тыналиев экөөсү өздөрүнүн сөзүн айтып элек.
жана алар айтканга албетте даяр. Кийинки экинчи, үчүнчү таймдарды айтат сыяктуу, себеби биринчи 20 мүнөттүктү биз жыйынтыктап атабыз. Азыр жекеме жекеден улак көтөрүлгөнчө биринчи 20 мүнөттүк деле бүтөт. Азырынча салымдардын авторлорун эсиңизерге салып өтөлү. Кубаныч Султан уулу биринчи салымды ишке ашырды Сары Өзөн командасынан. Экинчини Аскат Аскаров ишке ашырды. Үчүнчүнү Улан Насакеев. Ал эми Кара Бура командасынан Орозбек Эркинбеков ийгилик жараткан. Мына биринчи тайм аягына чыкты. Эсеп 3-1. Жыйынтыктарда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү Арматтуу Көкбөрү көрмандары, ошентип эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болуп жаткан турнирдеги жогорку лиганын ушинтип азыр Таштемирдин салымы жок, Таштемирдин салымы ишке ашпай калды. Мына президенттик кубогу үчүн болуп жаткан турнирдин 3-чү орну үчүн болгон беттеш Сары Өзөн, Чүй облусу жана Кара Бура Талас облусу беттешти өткөрүп атат. Эсеп сандары 3-1. Сары Өзөн алдыда. Сары Өзөн ач көк кийимчендер, ал эми топ көк кийим менен булар Кара Бура командасы. Азыр болсо мына экинчи таймдын алгачкы минутасы өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Беттештин фаворити албетте Сары Өзөн. Андыктан 3-1 менен алар алдыда келе жатканы таң калыштуу нерсе эмес. Жогорку лиганын эң мыкты 4 командасынын экөөсү ошентип бири-бирине каршы таймашты өткөрүүдө. Жекеме жеке Спартак менен Кара Бурадан Кушубай Элис уулу чыкты. Ал эми Кубаныч Султан уулу кайрадан эле Сары Өзөндөн Крас менен беттештин башынан бери дал ушул эки аргымак жана эки чабандес ортодо болуп атат. Азыр болсо Кубаныч мына улакты көз ачып жумганча жерден эңип мына такымга басып алды. Кубаныч Султан уулу азыр мына Кушубайды артта калтырып тайгазанга жөнөдү. Өзү улакты салып кетсе болмок, бирок улак такымда болчу. Такымдан чыгарып туруп Кубаныч Султан уулу 4-чү салымды ишке ашырды. Кубаныч Султан уулу биринчи салымды дагы ал ишке ашырган. Азыр 4-чүнү дагы ал өзү жаратты. Эсеп мына эми 4-1. Кара Бура кече достукка өтө ири эсеп менен умтулду эле. Кара Буранын маанилүү беттеши бул Көлтөргө каршы болду. Мына ушул Көлтөрдү уткандан кийин алар жогорку лигада калды. Эми жогорку лиганын курамында эмки жылы дагы ал оюнду өткөрөт. Көлтөр менен Сары Өзөн Рассветтин бирөөсү. Алар ошентип акыркы орунда калып калбоо үчүн болгон таймашын алар да деле өткөрөт деген болчу. Бирок эмнегедир бүгүнкү программада каралбаптыр. Биз бүгүнкү боло турган оюндардан аны көргөн жокпуз. Эртең болсо ал орун албайт. Эртең маанилүү финалдык беттештер бар. Ошондо бул лиганын акыркы орунду алганы ким экени кантип алат азырынча белгисиз. Себеби мындан кийинки ар бир турнирде жогорку лиганын акыркы орунду алган командасы биринчи лиганын финалга чыккан командасы менен алмашат деп айтышкан эле. Азыр Таштемир Жекшенов 18 жашар чабандес улак менен жүрөт. Азырынча ал ийгилик жарата элек бүгүнкү беттеште биз Таштемирдин улактарын көрө элекпиз. Бул Рустамбы? Мүмкүнчүлүк беришкен жок, аутты көздөй сүрөп чыгарып коюшту. Негизинен ал Таштемир болушу керек болчу. Ортодо жекеме жеке Султан уулу Кубаныч кайрадан эле Рустам экен. Рустам Туналиев экен. Сол такымга басып Кушубай улакты басты, кругдан чыкты Кушубай.
азыр болсо мына Кубантай улак болсо Кушчубайда жүрөт. Сары Өзен команданын оюнчусу Кубаныч келип Кушчубай элиси уулу улакты өнөктөштөрүн өткөрүп бериши керек. Антпесе тарттырып коюшу ыктымал. Ага чапкенеди Нурбек Юсупов жабышты. Нурбек Юсупов. Ой. Нурбек Юсуповду көрдүңүздөрбү? Чыныгы мыкты коргоочулардын бири, Кыргызстандагы эң мыкты коргоочулардын бири, дүйнөдөгү эң мыкты коргоочулардын бири. Ал бирок азыр улакты атаандаштан тартып ала алган жок. Азыр кара буура чабуулга жөнөмөк, бирок өздөрүнүн жарым аянтынан чыга албай жатат. Карпек Эшиев демек улакты алып жүргөн экен, алып болуп калды. Жакшы эле, Карипбек салууга аракеттенген. Кубаныч Султан уулу мына ортодо турат. Ортодогу ат, ортого чыгып жүргөн ат мына ал Граз менен. Ал эми Спартакты минип жүргөн Кушчубай бул ирет дагы ийгиликтүү болуп чыкты. Ат үстүндө улак тартыш башталды. Ортодо жекеме-жеке. Өгөдөн Кушчубай улакты жерден Азыр болсо такымга басууна аракетин. улак кайрадан жерге түшүп калган, бирок сүрмө топ оюнга аралашканга мүмкүнчүлүк бар. Улак жерде. Жана кара бууранын оюнчусунда мүмкүнчүлүк болгон жок. Кайрадан эле кара бууранын оюнчусу эңип кетти улакты. Дастан Баурбеков түз эле Тайгазанга келе жатат. Жогорку ылдамдык менен келди дагы, айланып өтүп кетти. Албетте атаандаштар тоскоолдук кылды, болбосо Тайгазанга келип такалып токтомок. Бир сыйра ойкуп кайкып мына ары бери айланып чыгып туруп кайрадан Тайгазанга жакындап атат. Бул жерде болсо ортолук бөлүккө келип туруп Дастан Баурбеков бул жерден Карипбек Эшиевке өткөрүп берди дагы. Азыр болсо кара буурадан бул жерде Кубаныч Кеңешбековго өткөрүп бериптир. Кубаныч Кеңешбеков дагы ушул Жабагиев, Эшиев сыяктуу баш кийимден Кубаныч дагы кийген экен. Эреже уруксат берет мындай баш кийим кийгенге. Көбүнчөсү мына кыргыздын орнаменттери бар, кыргыз жыттанган баш кийимдер менен жүрсө көпчүлүгү. Ал эми Карипбек Эшиев, Жабагиевтер алар мурдатан эле ушинтип кийип жүрчү. Андыктан буга таң калуунун кереги жок. Ушул баш кийимге алар көнүп калышкан. Жана алардын жолун жолдогондор деле аз эмес. Алардын бири да ушул Кубаныч Кеңешбеков деп айтсак болот. Кубаныч Кеңешбеков 20 жаштагы чабандес. Азыр ошентип бул жерден Кубаныч Султан уулу атаандашы Кубанычтан улакты эң алганга аракет кылып атат дагы, сүрмө топ аянттын сыртында. Бул экинчи таймда биз бир ирет улакты Тайгазандан көрдүк. Кубаныч Султан уулу аны ишке ашырды. Сүрүп чыгарып коюшту. Эсеп болсо 4-1. Бул беттеште негизги убакыт тең чыгуу менен аяктарына ишегим бар. Ачык фаворит. Ошентип бул жерде Сары Өзөн командасы болуп турат. Сары Өзөн финалда ойногонго татыктуу команда болчу. Бирок иш жүзүндө алар 3-орун үчүн ат салышканга аргасыз. Ошентсе дагы кечээ бир сыйра Сары Өзөн бул турнирде бар экенин жана дагы деле башка топ командалар алар менен эсептешиши керектигин далилдеди. Кайрадан жекеме-жеке башталды.
буга чейин эле биз көрүнүп калгандай Кубаныч менен Кушчубай бул ирет дагы улак теңип кетмек. Жыйынтыгында улак аянттын ичинде калды. Кубанычтагы, Кушчубайдагы өзүңүздөр буга чейинки оюндардан да көрдүңүздөр. Биринен бири өтүп ыңгайлуу иштеп атышат, амал көйлөнүп атышат. Жаш күч менен Алкан атаныкындай ылдам оюнду биз эми көрбөй калдык. Андай оюн орун алыш үчүн эсеп сандары бири-бирине жакын болушу керек. Бирок азыр мына эсеп 4-1. Экинчи тайм бүткөн учурда Алкан ата менен жаш күчтө. Анда деле эсеп 4-1 болчу. Бирок ал учурда албетте Алкан ата командасынын дымагы күчтүү эле. Азыр Кара Буура андай оюнду сунуштарынан чоң шегим бар. Себеби Сары Өзөн буга чейинки аты аталган командалардын баарын кошкондо дагы аларга караганда Сары Өзөн тажрыйбасы мол. Каршы чабуул орун алмакчы, бош калган зонаны азыр колдонбостон бул ирет алгач өзүнүн жарым аянтында жакшы позицияны ээлеп алгысы келип атат. Улан Насакеев жүргөн Рустам Тыналиев буга чейинки ири турнирлердегидей формада эмес, бирок ошентсе дагы жок дегенде бир рет улакты салып койгонго анда толук мүмкүнчүлүк бар. Түшпөй калды. Байкап атасыздарбы? Рустам Тыналиев өз калыбында эмес. Мындай мүмкүнчүлүктөрдү 100 жолу ыргытса 100 жолу түшүрүп жүргөн Рустам Тыналиев азыр ошентип аргымагы комбат бир аз тайгазандан алысыраак жүрүп койду эле. Ошол замат улакты түшүрө албай калды. Бирок көрөрмандарга айткым келет, Рустамды сындабай эле коюңуздар, анткени ал эми ден соолугуна байланыштуу. Негизинен ден соолугу деле жакшы азыр. Болгону буга чейин бир аз сыркоолоп, толук өзүнүн калыбына келбей калган. Эми көкбөрүдө каруу күч өтө маанилүү мына. Ошол жагынан ал бир аз аксап турат. Бирок ошого карабастан Расветке каршы болгон беттеште ал бир салымды ишке ашырган болчу. Кезектеги жекеме-жеке классикалык треш деп айтсак болот. Ошол эле Спартак менен ошол эле Крас азыр Кубаныч Султан уулу улакты кармады. Азырынча такымга баса элек, бирок анын басып аларына шек жок. Сол такым, оң такым айырмасы жок. Кубаныч үчүн мүмкүнчүлүк болду дегенче аны колдонот. Ат мүдүрүлүп кетти дагы. Үзөңгүдө улак калып калган экен. Улак үзөңгүгө ошол жерде илинип калып, түшпөй туруп, андан кийин гана жерге түшүп калды. Азыр бир чабандес жаза мамыга байланып калышы ыктымал. Жанда эмеспи? Аз башка калсын, Токторбек мырзанын чечимин күтөлү. Кара Буурадан бир оюнчу барат болду экен, жок барган жок. Аты жөн эле мүдүрүлүп жыгылган экен демек. Аянт оор, аны баары түшүнөт. Аккулат майданы менен салыштырбаш керек. Бул жакта кум калыңыраак, ошондуктан аттардын буту кирип кетип, мына ушундай ыңгайсызчылар кездешип калат. Мына дал ушул жерден кайрадан оюн башталды. Улан Насакеевке өткөрүп берем деп атат. Мындай позициялык чабуулдарда Уландан өткөн мыкты жок, ошондуктан Уланга өткөрүшү керек болчу. Калысын ышкырып канча чабандес жүрөт бул жерде. Кара Буурадан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 чабандес жүрөт. Оюн талаасында ар бир командада 4төн гана оюнчу болушу керек. Азыр биз күтүп туралы, калысын чечиминен кийин кандайдыр бир комментарийди беребиз. Ошо менен биргеликте эле каршылык билдирип кетели. Көкбөрү федерациясынын баш мураббиши компаниясына кайрадан оюнубузду уланталы.
Экеуілі біз баштан шақтыры келіп Жабакеев... Мына ойын қайрадан жанданды. Ортада бір 5 минут тыныгы орын алып қалды. Ал учурда ошентип видео кайталоодон барып эки команданын капитандары көрүп келди дагы абалды жөнгө салган экен. Азыр болсо улак ошентип бакубат таласта. Азыр болсо Бактияр Жабагиев улак тең жүрөт эгер жаңылбасам. Эсеп сандарын кыскартканга жакшы мүмкүнчүлүк бар эле. Кош такым менен салганга жетишпей калды. Сары Өзөндүн тажрыйбалуу оюнчулары чапкенедей жабышып, азыр улак менен кошо өзүн да алып кетчүдөй болуп бара жатат. Аттан түшүп калган жокпу? Түшүп калыптыр. Жакшы эле экен. Кайра ордунан турду. Ал эми азыр Фархат Бейшекеев эгерде жаңылбасам. Фархат Бейшекеев бара жатат мына аракет менен. Анын айлана тегерегинде 3 атаандаш бар. Ошондуктан азырынча Тайгазанга баруунун кажети жок болчу. Улакта акырын аянттын сыртына тыштап кетти. Биз буга чейинкидей эле көнгөн көрүнүшкө азыр күбө болобуз. Ошол эле Спартак менен бул жерде Крас ортого чыгат. Мына Крас менен Спартак, аларды минген Кубаныч менен Кушчубай бири-биринен ашкан кем калбаган жекеме-жекен оюнчулары. Айлампанын так ортосуна улак ташталды дагы. Мына жекеме-жекени тирешүүнү көрүп атабыз. Кушчубай биринчи мүмкүнчүлүгүн колдонуп кетти. Ошол замат өнөктөшүнө өткөргөнгө жетишип калыптыр. Ылдам чабуул менен ийгилик жараткан командалардын катарын толуктабайт Кара Буура. Бул жагынан Сары Өзөн мактаналат. Андыктан Кара Буура азыркы чабуулун ийгиликтүү жыйынтыктарынан шек бар болчу. Иш жүзүндө улак аянттын сыртына чыгып кетти. Ошентип, экинчи таймдын дагы 17-минутасына келип калдык. Оюн жакшы, маанай жакшы, акыбал сурашып, буга чейинки оюндарды дагы азыр ушунча бул эки команданын оюнун көрүп көз алдыбызга салып, баланчада могул күндө могул оюн мондай ойноду эле, тигинче тигинде ойноду эле деп жакшынакай көпкөрө оюндарын көрүүдөбүз. Мына борбордук бөлүктө жекеме-жеке бул ирет Кушчубай Спартак менен чыккан жок. Рустам Тыналиев жекеме-жекеге чыккан экен. Ал ийгилик жарата албай калды. Кара Бууранын чабандеси өтө жакшы бара жатат. Улак тыргытты. Эркинбек Орозбеков Кара Бууранын чабуулчусу азыр улакты Тайгазанга сала албай калды. Сары Өзөн эми азырынча шашпастан чабуулду баштайт. Улан Насакеев дагы каршы чабуулдан ийгилик жараткан оюнчулардын катарын толуктабайт. Ал ушул сүрмө топ анын жолун тосуп турган учурда ошону жиреп барып кирип барып мына улакты салып жүргөн чабандастардын бири. Азыр болсо кайрадан эле жекеме-жеке. Жекеме-жекеде эгерде аттар чындап тирешип катуу бири-бирине каршылык көрсөтсө, ал өзүнчө ырахат. Бирок биз бир нече ирет ушул Хусейин Көп менен же болбосо Спартак менен Каразды көрдүк. Алар бири-бирине каршы көп деле тирешүүлөрдү өткөргөн жок. Көбүнчөсү Кубаныч Султан уулу менен Кушчубайдын чеберчилиги ал жерде орун алып аткан. Азыр болсо улакты Рустам Тыналиев эңип кетти. Улакты Рустам Тыналиев улак салы элек. Ал аны салыш керекпи? Жок. Өнөктөшүн өткөрүп өткөн Таштемир го дейм мен оюмча. Же Улан Насакеевке улакты өткөрүп берди. Улан келе жатат. Рустам
Тайгазанга биринчиден менен келип ийгилик жаратпастан шашпай келе жатат. Кана бир. Жарайт. Мен оюмча жарайт. Ошентип финалдык ышкырык менен чогуу түштү. Андыктан бул ошондо 5-чи улакты салып кетти. Улан Насакеев Азамат мына. Командасы экинчи таймдагы жыйынтыктады. Бир гол чыгып куттуктап койсоңуздар болот, урматтуу Сарыөзөн команданын күйөрмандары. Эмесе сиздерге жагымдуу жакшылык чыгармалардан болсун. Келіп жеттік, 5-1 есебінде Сарыөзен командасы алды да тоо жабылып келдім дүйнөгө деп Кыргыздын атуулдарын агыта берели. 3-3 таймга бир жогорку лиганын Сарыөзен Кара-Бура командасынын 3-4 таймдын алгачкы минутасы өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Сарыөзен жана Кара-Бура бири-бирине каршы таймашты өткөрүүдө. Экинчи таймдын эң акыркы секундасында ышкырык менен кошо Улан Насакеев улакты салып кетти эле. Мына ошол салым 5-чи болду. Ошентип Улан Насакеев кечээ да 2 салымды ишке ашырган, бүгүн да 2 ирет улак салды. Алдыда бул көрсөткүчүн жакшыртканга дагы 20 мүнөт убакыт бар. Сарыөзен оң тараптагы Тайгазанды көздөй жөнөйт. Азыр болсо Сарыөзөндүн оюнчусу Таштемир мына ийгилик жаратып кетти. Таштемир Жекшенов 8-чи секунд. Жаш чабуулчу. Таштемир Жекшеновдун бул алгачкы салымы. Эсеп ошентип 6. Эсеп 6-1ге айланды. Таштемир 2000-жылкы Таштемир Жекшенов өтө сапаттуу чабуулду ишке ашырды. Анын ийгилиги мына ушул жерде анын ийгилигин биз көрө алдык. Чындыгында кечээ бир топ жакшы чабуулдарга аралашып, бирок улак сала алган эмес. Кечээ ынтымакка каршы көптөгөн чабуулдагы оюнчулардын оюну жүрбөй койду. Ошол эле Таштемирдин, андан сырткары Рустам Тыналиев бүгүн деле активдүү аралашкан жок. Оюн талаасында бирок көп эле жүрүп атат. Мына азыр деле Рустам Тыналиев аянтта. Ал учурда Сарыөзөндүн кезектеги чабуулу ыргытып кетет. Жана ыргытып өттү. Таштемир Жекшенов экинчи улакты салып кетейин деп аз жерден калды. Улак мына жерден көтөрүлүп, ошентип сол такымга басылды. Кара-Буранын курамдагы оюнчунун улак болсо азыр аянттан сыртка чыкты. Эми бул беттештеги жеңүүчү дээрлик белгилүү. Анткени эсеп 6-1 болуп Сарыөзөндүн пайдасында. Алар фаворит болчу, аны тастыктап атат. Кара-Бура кечээ Бакубат Таласка каршы болгон беттеште дагы бир гана улак салган, андан башка салымды жарата ишке ашыра алган эмес. Бүгүн деле мына ошол бир салымын алар жаратып алды эле. Ошол бойдон андан ары ойнай албай жатат. Бакубат Талас ошентип биринчи лигага түшүп калды эле. Бирок Мегаком компаниясынын өнөктөш, үзөңгүлөш болгон Мегаком компаниясы. Бакубат Талас менен булар ойногон жок. Расвет менен Алканата менен Алканата менен Бакубат Талас болчу, кечиресиздер. Биринчи лига менен жогорку лиганы бул жерде аралаштырып алган экенбиз. Азыр болсо жекеме-жекеде Кубаныч Султан уулу Кыразы менен ал эми Кушубай уулу кайрадан эле Спартак менен чыкты. Жогорку каймактар ойноп атат. Сарыөзөн Кара-Бура командасы 3-3 таймдын 4-минутасы Кушубайда.
Кушчубай Спартак менен, ал эми Крас менен Кубантай, кайманаты Кубантай, азан чакырылган Султан уулу Кубаныч 92-жылкы, Кушчубай 95-жылкы, Спартак менен Крас, Кушчубай менен Кубантай. Кушчубай мына айлампадан чыкты дагы ошол замат. Бул жерде Бактияр Жабагиевке өткөрүп берип жатат. Аянттан сыртка чыгып кетти. Кушчубайдын өзүндө эле экен улак. Бактиярга өткөрүп бергенге бул жерде жетишкен жок. Жаңылык болду, урматтуу көпкөрүү күйөрмандары, Кыргыз улуттук ат оюндарынын сүйөрмандары, жекеме-жеке оюнубуздун дагы тушоо кесиптүүсүн жасап алдык. Бул 25-де болду. Жекеме-жеке аттарды жакшы иштетип, Кыргыз улуттук ат оюнун жекеме-жеке оюнун дагы оюн таласында жасап алдык. Мирлан Сраждиновдун жеке өзүнүн автордук ушуреке оюндун Мирлан Сраждиновдун жакшы жеңилгеси менен жекеме-жеке мына ушундай оюн менен Мына жекеме-жеке башталды. Азыр алып баруучу ушул жекеме-жеке деген өзүнчө оюн, улуттук оюн тууралуу айтып атат. Улуттук деп айтсак деле болот. Бирок ошол учурда Мирлан Сраждиновдун демилгеси, анын ошол өзү демек ушул идеяны алып чыкканы менен демек түздөн-түз анын салымы деп айтсак болот. Ошондо дагы азыркы эле мына Көкбөрүдөгү жекеме-жеке сыяктуу, бирок айырма бар ал жакта албетте. Көкбөрүнүн алкагындагы жекеме-жекеде улакты еңип, такымга баспай деле аянттан чыгып кетсең болот. Андан ары оюн уланып кете берет. Ал эми жекеме-жекеде улакты жерден көтөргөндөн кийин сөзсүз түрдө алгач такымга басуу керек. Мына ошол такымга баскандан кийин гана айлампадан чыксаң, ошондо ийгилик жаралат. Азыр болсо Бактияр Жабагиев аянттан сыртка чыгып бара жаткан учурда улакты жерге таштап кетти. Азыр башка чабандестер эми улакты деңгенге аракет кылат. Кечээки оор беттештен кийин Сары Өзөн оюнчулары бүгүн өзгөчө мына ушул өздөрүнүн эң жогорку деңгээлдеги оюнун толук көрсөткөн жок. Ага карабастан ишенимдүү Кара Бууракка каршы оюнда алдыда келе жатат. Тилекке каршы катуулдамдыкта аутка чыгып кеткен экен. Келип мына ортого, айлампанын ортосуна таштап кетти. Калем сапты кармап келген Жанчар жакшы бир белектерин даярдап атат. Кожомкул уулу Теңир Тоолу Кожомкул айылынан келип отурат. Кожомкулдун тукумдарынан жалынды сук салам айтып, Жанчардын жакшы бир калеми менен жекеме-жеке башталды. Спартак менен Краздын тиреши жок, бул жерде Айбек Иманалиев чыккан экен. Айбек бул ирет Спартакка жана Кушчубайга алдырып койчудай болуп турду эле. Ошентсе дагы Кушчубай азырынча өтө ийгиликтүү эмес. Спартак бир аз көлөмдүүрөөк аргымак, андан жерге жетүү кичине кыйыныраак. Мына Нурбашканы карасаңыздар, жапалдаш бойлуу, жапыз бойлуу, мына ошондуктан Айбек Иманалиев эңкейгенде эле улакты жерден эңип кетти. Ат үстүндө улакты артыш алдырып койду Кушчубайга. Айбек Иманалиев Бактияр Жабагиевке өткөрүп берди. Команданын капитаны Кара Буурак командасы. Бактияр жөнөдү жебедей сызып, мына караңыздар, шамал менен жарышып бара жатат. Жана Кара Буурак командасы сүрмө топтун арасында калчудай Тайгазанга жакындап барды, бирок ийгилик бул биринчи дем менен жаралган жок. Аттын башын буруп кайрадан Тайгазанга келгенге мүмкүнчүлүк болот. 25-секундасы Көкбөрү федерациясынын жогорку лиганын 3-чү кетти. орунга болгон Сары Өзөн Кара Буурак Калсын шыкырыгы жаңырды. Кыргыз Республикасынын Аргымак федерациясы өзү кол менен алат. Ат чабышты күбө болосуңар. Ат чабыштан кийин Кыргыз Республикасынын Эриниш федерациясы саат 2-ден баштап жагымдуу атбордук турун өткөзөт оюндарын. Андан кийин Кыргыз Республикасынын Салдурун федерациясы Алмаз Акун мырза баштаган салдурунчулар даярданып турат.
Мына бир атанын балдарындай болуп, эгерменди күнүбүз кут болсун деп, бир гол чапып, да ууду болуп дегендейчи. Рахмат, көрүүчүлөр. Ошентип мына бүгүнкү күнгө, бүгүн 30 август, Көкбөрүдөн сырткары дагы бир нече башка улуттук спорттун түрлөрү боюнча мелдештер орун аларын айтып өттү. Ат чабыш боюнча ат чабыш албетте эртең да орун алат. Бүгүн дагы кээ бир бөлүгү ишке ашмакчы. Ошондой эле ат чабыштан сырткары салбы орун, эреңиш боюнча турнирлер ошол ат майданда, Чолпон Ата шаарынын жанындагы ат майданда ал ишке ашат. Ат оюндарынын түрлөрүнүн майрамы 25 августтан бери орун алууда. Жеке деген турнир өттү алгач. Азыр болсо мына Көкбөрү болуп атат бир нече күндөн бери. Бүгүн ошентип башка ат оюндарынын түрлөрү кошула турган болсо, эртең эң негизги таймаш бар. Дүйнө жүзүнүн Көкбөрү көрөрмандары дал ушул эртеңки беттештерди күтүп атат. Ал жактагы эң маанилүүсү достук менен ынтымактын таймашы. Ал эми андан сырткары биринчи лиганын дагы финалы бар. Ал жакта Аксуу менен Бакубат Талас таймаш. Сары Өзөн чабуулга жөнөдү. Ылдамдык менен барган жок. Анткени атандаштар жолун тосуп чыгарын ал сезип калган эле. Рустам Тыналиев канап бир улак салып койчу. Анткени ал азырынча улак сала элек. Рустам Тыналиев эң мыкты Көкбөрү дүйнөсүндөгү дээрлик легендага айланып бара жаткан оюнчулардын бири. Бирок бул турнирде ал өзүнүн жакшы оюнун көрсөтө алган жок. Тажрыйбасы мыкты жигит көкбөрүчүлөр. Азыр болсо кана улакты өзүндө көпкө алып жүрө албай сыяктуу. Жок, өзүндө дагы деле өткөзүп берейин эле деди, бирок окшошпой калды. Такымы да бир топ ошой түшүптүр. Азыр жакшы спорттук калыбында эмес, ошондуктан көпкө чейин алып жүрө албайт. Эртерээк өнөктөшүнө берүү керек. Болбосо атандашын алдырып коюшу ыктымал. Бирок болбой эле мына өзүндө дагы деле өзүндө алып жүрөт. Жанына ким келет? Эртерээк келип Улан Насакеевке өткөрүп берсе жакшы болот эле. Антпесе кара буура албетте улакты тартып кетет. Өткөрдү. Бул мелдеште башкы кабыз болду. Азыр Рустам Тыналиев өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди. Ажыгулак Токторбек, Анарбаев Нургазы Алыкболов Шайло, Токтосун Абаскер, Кошалиев Азамат, Улан Насакеев, Кадыркулов Каримбек. Ал кадимкидей позиция чабуулга бара жатат. Карасаңыздар келгени. Мүмкүнчүлүк болду дегенче аны ишке ашырып кетет. Бир карасаң тайгазан толугу менен жабыктай сезилет. Бирок ал улан үчүн эмес. Улан канчалык тайгазан жабык болбосун, баары бир эсебин тагып кетет. Бир колу менен ыргытып кетет жөн эле. Туп-тура 132 килограмм. Азыр көрдүңүздөрбү, мына ушундай сол тараптан бурулуп кайрылып келип, ыңгайсыз жерден улакты ыргытып салып кетти. Эсеп мына 7-1 айланды. Рустам мына уланга өткөрүп бергенден кийин Улан Насакеев ошентип ийгилик жаратты. Эми калган бөлүк, калган минуталар формалдуу эле болуп калды. Болгону канча эсеп менен беттеш жыйынтыкталат, биз ошону гана күтүп турабыз. Жогорку лиганын Сары Өзөн Кара Буура командасынын беттешүүсү босо-босуна аттанып калды. 3-4 орунга болгон орундун азыр өтө жакшы улак теңип кеткенге сонун аракет болду. Ал учурда 7 мүнөт убактыбыз бар. Бул жерден улакты Таштемир Жекшенов эңип алган. Узун бойлуу чабандестердин бири мына Таштемир улакты алып жүрөт, аттын башын бурууда түз эле сызып жөнөмөк. Эгер деле атандаштар келип жабышып калбаса, караңыздарчы, аянттын сыртына чыкпастан Таштемир Улан Насакеевке кайрадан өткөрүп берди. Улан чыныгы формасында экен,
Азыркы 7-чи упайдын автору Улан бүгүн 3 рет улак салды. Азыр 4-чүсүнө жөнөгөн атат. Жон жигиттерибиздин бири эң токумду ат батат. 4-чүсүнө сапаралабы кана мына жөнөдү Улан Насакеев. Өзүнүн аргымагы менен Lexus менен Сарыөзөн командасы азыр Улан Насакеев жок, ал ылдам барып улак салбайт. Оңой менен баратасын ат көтөргүс Улан мына баратасын Тайгазанга келди. Кана бир колу менен ыргытат болду экен. Жок, бул ирет андай эмес. Кайрадан кайрылып келди дагы. Түртүп кой. Мына ошентип Улан Насакеев 8-чи улакты салды. Мына Момжа элдин дүгүртүнө батасын берип ыраазычылыгын алып атат Улан Насакеев. 8-чи улак Сарыөзөн командасынын аткаруусунда. Улан Насакеевдин бул 4-чү салымы ошондо өз командасынын жарым ийгилигин ал жаратты. Кызматында өтөп атат. Таштемир Жекшенов бир жолу салды, Аскат Аскаров, Кубаныч Султан уулу 2 жолу салды. Ошол төртөөсүн башка оюнчулары бөлүшүп алган. Эми анын жарымын Улан Насакеев ишке ашырды. Кыргыздын улуу мураслары тоо жамылып келип түйүнөдө. Атадан балага өтүп келе жаткан Таштемир улак теңип кетти, аттын башын бурганга жетишкен жок. Бул Айбек Иманалиев экен. Айбек Иманалиев Көкбөрү федерациясынан кийин түптүз барып айлампанын ортосуна калтырып кетти. Андан кийин Ерениш федерациясы саат 2-де, андан кийин Салбурун федерациясы түпкү тамырлуу. Жакшы оюн болуп атат, эң мыкты, эрежени бузбай, бир дагы удаление болбой оюн болуп атат. 16-чы минутаны чапчып калды. 16-чы минут. Дагы 4 мүнөт бар экен беттешин бүтөрүнө. Азыр Кушчу айлысы уулу улакты сол такымга басып алды. Ага каршы Айбек Иманалиев чыккан. Айбек Иманалиев Нуркашка менен 2-чи же 3-чү ирет жекеме-жеке чыгып атат. Бирок Кушчу айлысы уулу Спартак менен ал татыктуу каршылыкты көрсөтө алды. Жөн эле каршылык көрсөтсө, мына улакты өзүнө эңип кеткен. Ошол замат Кушчубай улакты Бактиярга өткөрдү. Эшиев Карипбек Эшиев экен. Вандам менен Карипбек Эшиев кечээкү Манас Ниязовдун ыкмасында ошондо өзүнүн жарым аянтында турду дагы, андан кийин жөнөдү. Карипбек Эшиев чындыгында бир топ жашка барып калды. Карипбек Эшиев 40-тан өттү чындыгында. 40 жашка чыкты Карипбек Эшиев. Биксер спорт сыяктуу мындай каскалар көбөйүп атат азыр. Кана бир рет улакты салып койсо жакшы болот эле. Карипбек Эшиев бул беттеште ийгилик жарата элек. Эми бул жыйынтыктоочу эсепке өзүнүн таасирин деле бербейт. Ошондуктан биз азыр ким чабуулга чыкса ошол улак салса экен деп күйөрмандык кылып атабыз. Керемет аттын башын бурду эле. Бирок бир аз аянтан чыгып кетти. 83-чү жылкы. 83 болсо жакшы экен. Мен кайсы оюнчу менен бул жерде алмаштырып алдым. Карипбек Эшиев анда болгону 30. Карипбектин кличкасы 35-те. Болгону 35 жашта. Мына ушундай балкилге Мүмкүн 36-га чыгып калды. Туулган күнү өтө элек болсо. 35-те, быйылкы жылда туулган күнү өткөн болсо анда 36-да. 3-чү, 4-чү орунга чапкаланда. Бул ирет ортого башка аргымактар чыкты. Жок, айрыкча Кара Буурадан башка аргымак чыккан экен. Ал эми Сарыөзөндөн ошол эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө арналган Кубаныч Султан уулу улуттук оюнубуз көкбөрү боюнча Кара Буура кезектеги чабуулун баштап атат. Атаандаштардан ошентип атаандаштары жазгырып өтө алган жок. Бир сыйра артка чегинип туруп эми ылдамдык менен кайра барыш керек. Сонун аралап өттү мына.
атаандаштарды. Айбек Алимбек уулу Айбек 90-жылда Кана ыргытып кетчи бир. Жок. Айбек. Эсеп саны 8-1. Азыр болсо Айбек Алимбек уулу ийгилекке жарата албай калды. Акыркы минутасы. Акыркы көзүрмемдер. Сары Өзөн дагы бир улак салат сыяктуу. Анткени алар чабуулда ылдамдык менен жакшы бара жатат. Күч салган туяктарын жагын жалбыртатып куйругун коңдотуп бараткан өткөзүү Аттын башы ат бир аз сол тарапка бурулуп кетти. Жыйынтыгында Тайгазанга түз келе алган эмес. Ошентсе дагы Аскат Аскаров экен. Баратасың. Акыркы 30 секунда. Аскат Аскаров бүгүн салымды ишке ашырган жок. Улан Насакеев сыяктуу жетишип калабы, жетишпей калат. Ал экинчи таймдын акыркы секундасында ийгилик жаратты эле. Акыркы 15 секунда дейт. Кара бура аягына чейин коргонуп коюуну туура көрдү. Тайгазанга жакындатпай жатат. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Время. Мына ошентип Рахмат Көкбөрү. бүгүнкү күнгө каралган Көкбөрү оюндарын жыйынтыктадык. Федерациясы башкы өнөктөшүнө Мегафон Сары Өзөн ошондо 8-1 менен Кара буураны утуп, эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирде коло байгенин ээси болду. Куттуктайбыз. Ошентип Кыргызстандагы мыкты 3 команданын бири экенин бул ирет дагы далилдеди. Биз болсо сиздер менен коштошмокчубуз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.